4 iyun 2009 жылы 100% регистрациядан өткөн. Мегакомдон күнүнө 2 миллион доллардын тегерегинде выручка түшөт. Биз өзүбүз тебелеп жүргөн акчаны каяктагы бир инвестор деген ат менен шылуундарга берген атабыз. Артында мен мындай билем сыртынан, колунан кармап алган жокмун, бирок bir 4-5 milyon dollar çöntek kızıkçılık için şunu satabız dep atat. Assalamu alaikum tuğanlar. Ben uşul video boyunca özüm oyunda aytayın dep atam da tuğanlar. Şunu çıkarıp PR-lap açpay hazır. Demedi. Şunu PR-lap elder öz aytıp albana öz gayrımın totat dep bayık elder dürböpçü. Em tuğanlar bu videonu Көчө күнү же болсо 1 жыл мурун же 2 жыл мурун сүйлөп чыккандай кылып чыгарып атпайсыңар. Туура эмес да туугандар. Туура эмес да. Ар бир жылда өзүнүн эмеси бар да. Кандай десем. Баягы ошо 2013 жылдар беле ошол 2013 жылы айтылыптыр. 2013 жылы баарыңардын эсиңерде бар. Биздин Кыргызстан коррупцияга гүлдөгөн ОПГ күч алган мамлекет элек. Же унутуп калдыңарбы? Ошо кезде как раз Атамбаев маалы эле 2013 ОПГ коррупция күчөп турган кез болчу, коррупция гүлдөп турган кез болчу. Аны баарыңар билесиңер. Ошону карап дагы ошонун негизинде деле айтса керек Садыр Кожоевич. Ошо коррупция гүлдөп турган кезде ОПГ күч алып турган кезде кайдагы инвестор депчи. Анткени билесиңер, эсиңерде бар, бизге келген канча деген инвесторлор Өзбекстанга кирип кетти, өткөндө кайрылып жасабадым бар. Ошол инвесторлор Өзбекстанга кирип кеткен инвесторлор. Ошо биздеги беспорядок, биздеги коррупциянын кесепетинен, биздеги ошо ОПГлардын кесепетинен ар бир инвесторлордон 50 000 доллардан бересиңер деп баягы салык салып ошондук бүрүст эткени үчүн бизден ошол Өзбекстанга кетип калышкан да, ошо инвесторлорчу. Кымбаттуу кыргыз элим, неберем 15 жашта. 10 жашынан бери эпилепсия оорусуна кабылып, ошондон бери алып барбаган жерибиз калган жок. Турция мамлекетине алып барып дарыгерлерге көрсөтсөк, башында киста бар дейт. Аутологиялык өзөк клеткасын трансплантациялоо, жөнгө салуу керектигин айтышты. 30 000 АКШ доллары керектелет экен. Ага каражатыбыз жетпейт. Мамасы болсо Турция мамлекетине иштеп кетти, ошо каражат табам деп. Айланайын кыргыз элим, колуңардан келсе жардамыңыздарды берип коюңуздарды суранамын. Ушу кызымдын, небере кызымдын өмүрүн сактап калууга чоң мүмкүнчүлүк берип коюңуздар. Аны Садыр Жапаров деле билет. Ошо кездеги чиновниктер, саясатчылар баары билет. Ошондой күч алганын. Ал кезде эч кимдин күчү жетчү эмес бул нерсеге. Бул көнүмүш адат эле мындай эле болуп жашап келгенбиз. Эч ким көрүшкөн деле эмес коррупция менен деле кыйратып. Анан ошол баягы заманда жараша Садыр Кожоевич чыгып айтты деп ойлойм. Азыр болсо заман башка туугандар. Азыр коррупция жоюлуп, мына азыр кадимкидей коркуп калды баарычы. Элементарный гаишниктерди алсак, гаишниктер алгандан коркот азырчы. Азыр баарыңар билесиңер, кайсы жерге барбасаң бүт жерде талон менен как положено очередь күтүп, очередь менен киресиң. Ошол эле паспорт болобу, каяк болбосун. Мурункудай акча бере калып, тааныш билиш кыла калып, бүтүрө калчы, мынтай калчы деген жок андай заман азыр. Азыр бир цифровизация болуп, коррупция кадимкидей эле жоюлуп калды. Бир топ эле жоюлуп калды. Чын, эми анда санда болуп атса керек, анда санда жерлерде, бирок кармалгандар жоопко тартылып атат. Анан мурункудай эмес да, ошо 2013 жылдагыдай эмес да коррупция туугандар. Азыр сонун заманда чыгып атабыз. ОПГ деген жок, таза баары тең мына баш тартып, азыр намаз окушуп, туура жолго түшүп, сонун болуп калды заманчы. Мурункудай баягы күрүст этмей жок, коррупционерлерди коргомой жок. Мурун билесиңер, коррупционерлерди коргочу, коррупционер байчу, ал өзүнө бирдеме ашчу, ишкана ашчу, бир билбейм, шалса бир нерселер ашса, ошолорду коргоп берчү ОПГлар билесиңер. Крыша бар болчу, крыша деген билесиңер, понятие бар болчу ал кезде. Азыр андай жок туугандар, эч кимге крыша боло албайт. Азыр президентибиз даже бизге тааныш болуп, президент менен аябай жакын болсоң дагы крыша боло албайт. Закон иштейт азыр. Баарыңарга маалым, көрүп атасыңар. Тууган болобу, ким болбосун, дос болобу, мыйзам чегинде жоопко тартылып атат да. Баарыңар көрүп атасыңар да.
Анан ушул видеону бетке кармаган бул акылсыздык да туугандар, акылсыздык. Токтотуш керек мындайды. Баягы Шакир Мардан берилди, анан тиги берилди. Ал кезде ошо айтпаймынбы? Ошол кездеги саясатка жараша, ошол кездеги мамлекетке жараша ошол кезде сүйлөнгөн сөздөрү да алчу. Баягы коррупция бар экенин билгендер, ОПГ барганын билгендер ошон үчүн ушул нерселерди сүйлөп чыккан да, анан муну кайра чыгара бергенде толуп жок. Болду, жаңы заман башталды, жаңы заманга жараша жаңы сөздөр айтылыш керек, жаңы идеялар болуш керек, жаңы кадамдар болуш керек. Эскине эле чукуп, эскине эле чыгарып эле ошону бетке кармай бересиңер. Ал кезде баары сүйлөгөн да билесиңер аны. Баары сүйлөгөн. Азыр эми Садыр Жапаров келип, ошол инвестиция, ошонун баары туура багытта иштеш үчүн кандай кылыш керек экенин түшүнүп, баарын өз жолуна салды. Коррупцияны жойду, ОПГны жойду. Мына сонун болуп калды. Сонун. Эми смело инвесторлор киргизсе болот. Инвестор деп койчу, мен кээ бирөө карапайым эл түшүнбөйт окшойт, инвестор эмне экенин түшүнбөйт окшойт. Например, мен жашаган жерде туугандар инвесторлор бар, Кытай деген инвесторлор бар. Тиги 10-15-20 жылдан бери иштеп аткан инвесторлор бар, кытайлар. Ошол эле айнек чыгарган завод иштеткен, ошол эле пластик эритип бирдеме чыгарган завод, дагы бир балекети бар заводдор. Ошол жерде жергиликтүү калк иштеп атат да туугандар, жалаң Кытай эмес, жергиликтүү калк иштеп атат ошол жерде. Сону иштеп ошол жерде бутка туруп атышат, мал жандуу болуп атышат. Ошол эле Кытай эме менен, заводдор мененчи туугандар. Ошол заводдор мынакей ким бирөөнүн жанына салынып калса бир районго, бир областка жакшы эмеспи? Жаман эмес да сонунда. Алар Кытайлар бизде мына 20 жылдан бери Кытайлар жүрөт Кара-Балтада. Билбейм, мындай будуңчаң болуп, кызычуу болду, анан тинтип алды, анан басып алды, сатып алды деген балекет жок. Алар жашайт, өзүнүн бир мындай атайын бөлүнүп берген жери бар, завод жакта, заводдун жанында. Ошол жерге мындай катар кылып, контейнерден болуш керек, ушундай кылып үй биле ушундай салып беришкен да. Ошол жерде жашайт деп. Ошол жерде өздөрүнүн магазини бар, өздөрүнүн үйлөрү, ошол жерде чыкпайт. Баягы тозулган эме да, территория. Анан чыкса базарга барышат, продукт алат, болду, кайра киришет. Эч жак барбайт. Кечке иштешет, эртең кечке чейин. Эч кандай зыяны деле жок туугандар, билбейм эмне эле зылдап атасыңар. Ооба, жазууларды туура эмес кылган. Жанагы жазууну мен да көрдүм, жанагы. Ал мен эң биринчи нааразы болгом жанагы Google'дан карап, картадан караса чыкпады жазуучу. Ошого мен аябай нааразы болдум да. Бирок айттык, эми тиешүү жакка айттык, түшүндүрдүк, мону жоготуш керек. Алгыла болбойт мындай депчи. Анан ошондой сыяктуу жазуулар болсо алдырыш керек. Ооба. Тигине ким Ош мэри Жанар Акаев жүрөт калдырыпчы. Туура кылат, алдырыш керек. Чоң Кытай жазууларды чоң кылып, биздин эме тилде иштекей кылып жазып койгон. Ал туура эмес. Ооба. Анан туугандар, эме болду кылгылачы айлана, токтоткулачы болду. Чын провокаторлор ээрчи бергенди токтотпойсуңарбы айлана. Өнүгөбүзбү, же эмне? Эми инвесторлорду мамлекетке алып келиш үчүн эмне элге талкууга коюп анан алып келебизби? Алып келиш керекпи мамлекет? Айткылачы. Талкууга коюш керекпи ар бир инвесторду? Элестетип эле канча деген инвестор келет, ошонун баарын эле талкууга коюп эле кабыл алалыбы? Бул мамлекеттен экен. Кабыл алалыбы тиги мамлекеттен экен деп, сол жерден сурап, улуксат сурап анан киргизиш керекпи инвесторду? Бул эмне дегенде тупизм айланайын. Бул тупизмдин дагы чеги бар да. Албетте биз билип турабыз. Бул саясий сойкулардын эле идеясы, саясий сойкулардын эле программасы ушинтип чыгарып алып дөлдүрөт, элдин баарын дүрбөдүп жинди кылып атканчы. Мен албетте карапайым эл түшүнүп атам, алар патриоттук сезим менен коркуп, байгы кокуй деп атат. Бирок туугандар, андай болбойт деп атам дагы бул жолу. Бизде Кыргызстанда ошол Кытайлар келип эле өнүктүрүп, Кытайлар келип эле салбаса, биз өнүгө албайбыз. Мына мен Россияда 2013-жылдан баштап 2018 жылга чейин Россияда жүрдүм. Россияда. Биз стройкада иштегендерди кара көрдүм да менчи. Кытай салган темени, здания менен орус же кыргыздар же өзбек, тажиктер салган зданияны карасаң, кыргыз, өзбек, орустар салган зданияны бир ай мурун баштаган болсо, тигилер келип эле баштап туруп эле бир айга жетпей уже тамын уже куюп да тиги 10-12-15 этажга чейин куюп салышканын көрөсүң да. Неге дегенде алар күн-түн деп иштебейт. Күн-түн деп иштейт өзү. Күндүзү өзүнчө бригада, түнкүсүн өзүнчө бригада болуп иштейт. Токтобойт. Обедти туруп басып жүрүп обед кылышат. Элестетик эле мындай иш эмелер, күч орундар бизге керек да, мындай күчтөр. Аябай керек Кыргызстанга. Булар аябай сонун салат, бат салат баарын. Бизге окшоп эзилип отурбайт. Бир нерсе чукуп коюп анан перекур кылып отурбайт. Булар обед дегенде барып бизге окшоп баягы 1 саат 2 саатта отурбайт. По пути, по ходу эле жеп баратып, по ходу эле салып кетет да бардык нерсечи. И Москвадагы көп курулуштардын баарын ушул Кытайлар арбыткан, көптөгөн зданиялардачы. Булар аябай күчтүү иштейт.
Аны мен билем да, ошо Россияда жүрүп келген адам катары, ушул Кытайлардын арасында жүргөн адам катары айтып атам. Ушул Кара Балта деген шаарда Кытайлар менен уже 15-20 жылдан бери жашайбыз. Туугандар, ошон үчүн келгиле мындай чача-мачаны токтотолу. Ошол Кара Балтадагы канча деген заводдор бар эле биздечи. Жанагы килем чыгарган завод бар эле, ончук чыгарган завод бар эле, көп деген заводдор бар болчу. Ошонун баары биздин эле кыргыздарга, биздин эле өзүбүздүн адамдарга берген ошону. Өзүнүн адамдары иштете албай койгон ошону. Иштете албай, заброшка кылып, анын баарын ташталып, анан кийинкилерди сатып алып, анан ичиндеги темир кесегин сатып салып, бүт баарын пустой кылып кайра башкасына сатып, ал алып туруп анан дагы бир балекеттерин, кирпичтерин сатып, ошентип заводдорду жок кылып салган кыргыз эличи. Өзүбүз кыргыздар ошонткенбиз. Анан Кытайлар келип, наоборот ошол нерсени восстановление кылып, кайра оңдоп түздөп, кабылын алып келип иштетип атат Кытайлар. Наоборот жакшы нерсе кылып атат. А биздикилер только талкалайбыз, биз сатабыз, башка эчтеке кылбайбыз, биз только сатабыз, талкалайбыз. Мен өзүм лично көзүм менен көргөм, канча деген заводдор бизде сатылып, канча деген немелер жанагы оборудованиялар сатылып кеткен, темирге эле жөн эле. Иштей турган оборудование, канча деген темир кесемелер, моторлор, движоктор. Бүт сатылды темир кесеге, кесилип. Ошентип эле биз сатабыз, биз иштете албайбыз кыргыздар. Сатканга эле машпыз. Сатканга анан алганга эле машпыз. Болду. Мындай иштетип, бир мындай идея кылып, мындай эметкенди билбейбиз негизи. Ошон үчүн туугандар, биз баягы илим билим алыш үчүн толук. Биздин о поколение, мурунку биздин поколение, акыркы 30 жылдагы поколение, биз илим ала албай калдык, чын айтсам. Биз где-то бир 70-80% кыргыз эли илим ала албай калдык. А илим алгандар бизди тупой кылып, баягы жинди кылып, бизди дурмантетип атат да, мындай айткандачы. Илим алгандар отурат азыркы учурда провокация кылып, жанагындай мультфильмдерди чыгарып, Садыр Жапаров менен жасап, мультфильм кылып, ИИ менен жасап, ИИ менен жасалган жанагы репортаж, новостилер чыгарып атышат. Азыр укмуш кылып атышат ошо умдуйлар, окуган, илим билим алгандар. А биз илим билим албай калгандар ошолорду ээрчип атабыз да, зомби болупчу. Тура айтат, ура деп эле чуркапчы. Алардын ою эмне? Эптеп мамлекетте чыгарда болсун, согуштар болсун, өнүкпөсүн, мындай стабилдүү болбосун, постоянно бирдеме болуп турсун, антпесе стабилдүү болуп калса болбой калат. Алар үчүн ушундай керек. Мына Украинаны деле ошентип согуш чыгарып ташкан бул НПОжниктер. Ошо илимдүүлөр, билимдүүлөр. Элдин баарын дөметип баягы Украина эли деле жөнөкөй эл болчу да убагындачы. Алар да жинди кылып атып, баштарын айлантып атып, мына Зеленскийди алып келип шайлатып алышты. Эми Зеленский согуш ачып, согушуп атат Россия менен. Зеленский бүттү Украинаны уже жок кылды десеңер болот. 100 канча миллиард карызы бар уже. 100дөн почти 200гө жакын, 200 миллиардга жакын карызы бар. Ал карызды мындай завод, фабрика куруп салган жок ал. Ал жөн эле куралдарга салып атат, куралдарын атып атат, асманга учуп кетип атат ошол миллиардтар. Эми эмне кылат аягында? Аягында бүттү. Мамлекетти өткөрүп берет, либо Америкага, же болбосо Европага, же Россияга өткөрүп берет дагы, өзү качат. Ушундай керекпи силерге? Ушундай башчы керекпи? Келип алып согуш ачып, келип алып болбогон жактарга акчаны жумшап, ошондой керекпи президент силерге? Туугандар, кичине ойлоңгулачы айленайын, ойлоңгулачы. Чача-мача боло бербегилечи. Мен мындай өзүмдүн логикам менен, өзүмдүн эмеси, көз карашым менен сүйлөйм да постоянно. Анан кээ бирөөңөр айтасыңар, ой сен жугундуккорсуң, тиңдей. Жугундуккор деген адам ал ошол жактын адамдары менен чогуу жүрүшөт, чогуу эметишет, чай ичишет, ошол жактан акча алат, акча беришет, анан сүйлөтөт. Текст жазып берип сүйлөтөт. А мен өзүм сүйлөйм, туугандар, өзүмдүн оюм, өзүмдүн көз карашым, өзүмдүн логикам. Мен да мамлекетим өнүксүн дейм айленайын. Батыраак өнүксөк экен, качанка чейин ушинтип бир коррупциялардын оозун карап отурдук 30 жылдан бери коррупция менен. Андан кийин ОПГнын оозун карап отурдук. Болду да жетишет айленайын. Эми мамлекетибиз өнүгүп, бюджетибиз көтөрүлүп, ВВП көтөрүлүп, кичине биз дагы кичине пайда көрөлү, үзүрүн көрөлү да. Ошо үзүрүн көрүш үчүн жок дегенде бир 10 жыл керек экен да. Мына ошол өнүккөндүн үзүрүн деме кандай десем, өнүккөнгө жол ачты да Садыр Жапаров. Ушул 5-6 жылда өнүккөнгө жол ачып, алдыга кеттик. Өнүгөбүз депчи, алдыга. Жанагындай темир жолдор салынса, резкий скачок болот деп атышат, Кудай буйрса. Эми ошонун үзүрүн көрүш керекпизби биз кайра? Эми көрүш эмне кылыш керек? Садыр Жапаровду кайра шайлап келишибиз керек да. Бир срок, 2 срокко кайрап келип отурушубуз керек. Ошондо азыркы кылынып аткан иштердин үзүрүн ошондон кийин көрөбүз, дагы бир 5 жылдан кийин, 10 жылдан кийин көрөбүз. Ошондо айтасыңар, чын эле экен деп муну баарчы. Ошон үчүн туугандар, келгиле быдла болбойлучу, бирөөнү ээрчибейличи. Биз чын илим билим жок бизде. Биз бирдеме болсо эле сөгүнөбүз, бирдеме болсо эле коркутабыз, бирдеме болсо эле үрктөбүз. Бирок
колдон келбейт да, жөн эле тайтакта отуруп алып ошентебиз да. Баягы психологический давление кылабыз. Баягы мен кандай психологический давленияга көнүп калгам уже. Мен андайларга көңүл деле бурбайм. Кээ бирлер мага окшогондор деле сүйлөп чыккысы келет, анан бирөө келип сөгүп пөгүп бирдеме деп коюп личкасына чыгып, телефон алып койсо эле коркуп эметип чыккысы келбей калат, сүйлөгүсү келбей калат. Анан айкача өзүм ишим кыла берейинчи, бири калсын деп анан кетип калат да. Мен 20 жылдан бери мына кырылышып, согушуп келдик, чабышып келдик баары мененчи, фейктер менен, троллдор мененчи. Ошол фейк троллдорду мен эмнеге ушундай баягы активно колдойм? Анткени мен ошол 20-21 жылдары мен ошол Мадумаровдун, ошол Адаха кимдин, Атамбаевдин, Энпошниктердин, даже Арстан Алайдын группаларында отургам мен убагындачы. WhatsApp группаларында. Ал кезде жаңы ачылып ошо WhatsApp группалар. Ким кандай колдонгонду билишпейт. Ссылка эмне экенин билишпейт. Баары ссылка менен подряд бири-бирине кире берип, бири-биринин баягы пландарын угуп, баарыбыз көргөнбүз. Ошондо эле Адахан Мадумаровдун колдоочулары бүгүндөн баштап только караламай деп баягы эметип алышкан, сүйлөшүп алышкан. Бүгүндөн баштап только каралайбыз. Бир жакшы жерин айтпайбыз. Только каралайбыз, элдин кулагына сиңет, анан эл өзү эле кууп чыгат деп сүйлөшкөн да группадачы. Өз кулагым уккам да. Арстан Алайдын эмесине да бир орусча бирөөлөр болчу, айленен көлөсүп эле жиндүүлөрчү. Видеолорду кайрылуу жасап эле жиберип эле бөлүшүп койгулачы, бөлүшүп койгулачы, лайк басып койгулачы деп элечи. Мадумаровдука деле ошондой болчу. Видео салса эле киргизип эле лайк баскыла, болгула, комментарий жазгыла депчи. Ошонун баарын көргөн адам катары мен азыркы бийликти 5 колдоп колдойм туугандар. 5 колдоп колдойм. Кимдин ою кандай экенин биз уже билгенбиз ошол кезде эле. Анан ошол кездеги каршылар эле азыр каршы болуп атат. Анан анча-мынча колдогондор дагы каршы болуп алыптыр. Эми билбейм эмнеге каршы болуп атат. Чын эле Кытайды жаман көрөбү. Бирок Кытайдан коркпош керек туугандар. Алар деле бизге окшогон пенде. Эч кандай жаманчылыгы деле жок. Касак кетсе түйрүп салсаң болот, эчтеке кылбайт. Анан сен касак кетсең сени түйрөйт дегендей, ушундай эле ал деле адам, ал деле пенде туугандар. Мыйзам бар, мыйзам иштейт, баары жакшы туугандар. Ошон үчүн ошол мындай ойлонуп иш кылалы, биз жөн эле чача-мача болуп дөбөй эле, дүрбөй эле анан инвесторлорго да ушинтип уруксат берсин, эл уруксат бермейинче инвестор кабыл албайбыз деген бул туура эмес да. Ошондой ой алып баратасыңар да туугандар. Койгула андай да. Ошол могу көзүм кичине кызарып калыптыр. Баарыңар ойлоп отурушуңар керек, эмне кызарып калды. Тиги бүгүн шпаклевканы могу түшүргөндө чаң-паң бар көзгө кирип, ошондон кызарып калыптыр. Мен өзүм курулушта иштейм туугандар. Абделка, негизи эле любой курулуш тармагында любой сложности кыла берем да менчи. Эртең менен кечке чейин ошо стройкада иштейм. Чаң болуп келем, кир болуп келем, чарчап келем. Үйгө келип үйдө иш кылам. Машина жасайм, машинанын өткөндө уралым менен өзүм жасап атам үйдө. Анча-мынча майда чүйдөсүм. Ошону чарчап видео кайрылганга да жетишпей калып атам даже. Убакыт жок. Анан ушинтип көрүп калып анан чыгып коем да, сүйлөп коем. Ошол туугандар. Мейлиңиздер. Ассаламу алейкум баарыңыздарга.